85 жылқы жалпы мырзалар барсыздар ма? Маңайыңыздар қандай? Уақыт ұшқан мүштет албетте мұншы бүгін екінің баштадығы әлбетте мұншы соңына жетіп мұншы жерді бардыңыз ақ дастарханға бірігіп мұншы сый тамақтан тұрған шағыз андықтан келіңіздер бардыңыздардың тамағыңыздар татты болсын деп ұшыл жерге ең бірінші сөз кезеге ұшыл Рысқұл Дубаннан 1985 жылғы туылған мырзалардың төрағасы сіздердің шаңды қол шағызбенен Жәкебаев Қанатбек мырзаға қол шағызбен сөз береді. Ассаламалейкум, қонақтар. Барыңар батышыңар бол жігіттер. Барыңыз және баттық, әрбір думан отырдық барыңыз. Шойын алдыға қойылған тамақтан дам татып барыңыз. Аз да болса көпті көрік жігіттер. Şu ең негізгі мақсат şu. Ынтымақ достық бүгіндік депші. Яқтан şu екі кафеге бөліндік ба. Батпай қалдым дегендер болсын. Бақ жолы шаған баталы дегендер oldu яқтан қалдық. Ең негізгі şu. Barız ынтымақта болса, ырысалды ынтымақта енді бар ынтымақта болса бет бір Аллам жардамында болады үшін барыңыздаршы. Мақсатымызға жетелі жігіттер, ұшы башталған нәрсені әрбір областың жігіттерінен бүйт бары толып болды, соларды барын тақтап қойылы жігіттер. Екі кафеге бөлінген себептен бар ортада жігіттер қалмасында жігіттер. Бар толды жігіттер, бар батты. Ошой бүгінгі алдыға қойылған сыр тамақтан алып, бүгінгі ресторандағы кешенің ашық деп жайғалай береді жігіттер. Рұқсат етіңіздер. Барыңыздар келіңіздер, қымбатты ағайындарға барлығыңыздардың тамағыңыздар татты болсын деп, мынау шу Қырғызстан берімдікті өлкө болып, мынау шу ең алғашқылардан болып 1985 жылғы туылған мырзалардың ұшы ойына келіп бардығыз берімдікті болу деген әлбетте мырзаларға шаңды қолшан болыңыздар. Ынтымағы тұрғасынан бәрген болу. Мынау жерде отырған жеті дуанның ең мықты мырзалары, өкі көптеген сыйлықтың жеңушілері, мынаушылардың арасында Амир Сап болып, төреға болып тұрған 6 дуанның төреларын шақырады. Келдіңіздер бар келеді. 6 дуанның өкілдерін келдіңіздер. Ушул жерде сый тамақта Қырғызстан бойынша алғашқылардан болып, мына ушул бийликти уюштурган, албетте мына ушул мырзалардын төрағаларынан турат. Андыктан урматтуу агайым тургандар, азыр ушул жерге жакшы сөзүбүздү арнап, жакшы куттуктоо сөзүбүз менен мындан аркы биримдикти чыңдоо үчүн, мындан аркы биримдикти дагы кубаттоо үчүн, мындан аркы биримдикке дагы жакшы идея ойлорду айтуу үчүн мына ушул жагымдуу мырзаларды чакыртабыз. Андыктан келиңиздер, биринчилерден болуп баштаган чүйдүн өкүлүнө бир шаңды кол чалуу менен сөз айтабыз. Ассаламалейкум жигиттер. Барыңыздардын тамағыңар татты болсын. Бүгүнкү иш-чара жакшы өттү. Бөлүк жигиттерге Алла разы болсын. Кырсыгы жок, баактын батышы бар ойдогудай. Ушу 85-тердин пейилине жараша болуп атат Кудай буйруса. Барыңыздарды бүгүнкү ушу 85-тердин жолуккан күнү биз үчүн, баарыбыз үчүн бир жакшы бир майрам, жакшы бир маанайлар болуп атат жигиттер ба. Ошол майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жигиттер, рахмат. Ана жигиттер, айта кетчү нерсе, Кудай буйруса башты бийликтердеги мынакей эмне деген иш-чаралар өтүп атат. Канча област өткөзүп койду уже шериндени. Астыда да областтар турат. Кудай буйруса эми жигиттер баарыбыз тең эми. Көп нерсени деле айта бериштин кажети жок окшойт. Ар бир областтан өкүлдөр шайланып атат, ар бир райондон өкүлдөр шайланып атат. Ошол нерселердин баарын чогултуп туруп эми кандай максат коебуз, алдыга кандай иштерди коебуз, мындан кийин кандай пландарды коебуз эми акырындык менен бул машваранын чечими менен, машваранын жыйыны менен чечилет жигиттер. Кудай буйруса биздин ишибиз алдыда, ынтымагыбыз бекем болсун.
талашканыбыз сый болсун, бөлүнүп жарылуудан Аллах Таала сактасын. Эми азыр учурдун талабы Кыргызстан деле ушул биригүүнү, ушул нерсени баарыбыздан каалап турабыз. Ушул күнгө чейин көп нерселер болуп келген. Ошол нерселерге биз точка коюп, уже башка нерсе менен тарыхты, Кыргызстанда тарыхты бир жаңы барактар менен баштап атабыз десек жаңылышпайбыз жигиттер. Ушул ынтымакты ар бир областтан ушул күнгө чейин колдоп, коштоп келаткан досторум 85-тер баарыңар Алла разы болсун жигиттер. Алдыңар 4 баланын, 5 баланын атасы болуп калдыңар, артта урпактар келатат. Ошолорго бир жакшы үлгү, бир жакшы бир нерселерге бир себепкер жылдардан бололу жигиттер. Ынтымагыбыз ыдырабасын, бекем болсун. Буйруса ишибиз алдыда жигиттер. Рахмат. Шүйден өкілі бір шаңы қол шақырыңыздар. Біріншілерден болып, ошо сырызын чүйгі ошо 6 дұбанды батырған албетте мұнаушылар болды. Албетте кейінге сөз кезеген мұнаушы жерде орынту оқиғалардың бірі. Мұнаушы жерде 1 жыл бұрын ошол Кыргызстанды қанға жұтқызған мұнаушы оқиға болған. Албетте ошо андықтан Кыргызстанымызда тыныштық болсын деген жақсы тілек жарымыз менен бар келді. Баткендік жігіттерге қол шақырыңыз өздеріңіз. Assalamu alaikum. Hurmatli 1985-yılda Kırgız Respublikasının Kıran jigitleri. Dostlar, bugün şunday жақсы marakede oturabız. Issiqko'l oblusunun 1985-yılda jigitlerine Allah razı olsun, terek razıçılık bildiririz. Alan dostlar, hazır tamada aytip ketkendey ровно 1 жыл мурда Баткенде согуш болуп, ушул канчалаган кызматкерлерибиз, жагандарыбыз Баткен эле облусунда эмес, Кыргызстан боюнча ошол жерде шейит кеткен жигиттерибиз болгон. Ошондон кийин эч кандай мына келет, ана келет деп турганда эч кандай финансовый жардам бере электе ушул Кыргызстан боюнча 85-лердин өкүлдөрү баардыгы чогулуп ошол жерге бизге жардам көрсөтүп барган. Ошон үчүн Баткен облусунун 1985-жылкы досторунун атынан, Баткен элинин атынан урматтуу Кыргызстандын 1985-жылкы жигиттери ошол элдин атынан, досторунун атынан чоң рахмат айтып, терең ыраазычылык билдирип коюңуздар. Söz yok, yaxşı öttü, buyursanla Batkenden dagı koldan geçince hareket kılıp dostlarını koşup hareket kılıp ağzına birinci çünkü 3 bala var bile andan keyin Talaska 70 bala var bile Jalovakka 120 bala var buna bugün 150 olup üşüdüp koşup oturabız. Bardıq dostlar barыңızlarga işinizlerge ийгилик ден соңыңыздар чыгып болсун. Ар дайым ушул 1985-жылкы жигиттерге эч качан көз тийбесин. Ынтымагыбыз, достугубуз, биримдигибиз ар дайым күч алып жүрө берсин. Чоң рахмат. Чиекте турган эл жүрөк Баткенди. Урматтуу агайымдар, албетте эң жакшы сөздөр уланып атат. Андыктан бүгүн урматтуу агайымдар, жалпы бөлүк мырзалар бардыгыбызды ушул жерге батырып, мына ошо жакшы сый тамагын берип турган чагы, жакшы оюндарды уюштуруп турган чагы, ага чейин ушул эстафетаны берип, өздөрү жадырап жайнап тозулган шаңды кол жолу менен жалпаттын өкүлдөрү берип кол жолубуз. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli 1985-жылкы досторум, көрүшкөнүмө абдан кубанычтабыз. Биз Жалал малдары биринчиден Иссик-Көл областынын жалпы 85-жылкы досторго Алла разы болсун, кызматына өтө жогорку деңгээлде жакшы болуп жатат. 7 дуан 85-лери мына 4-чү айланпа шеринебиз. Мындан кийин дагы ийгилик ишкерлерде жамаатыбыз көбөйүп, жакшы кыргыз элине кайрымдуу иштерди кылып, азыр чүйдө досубуз айтып кетти, ушу айтмакчы жакшы иштерди кылайлы, мүмкүнчүлүк чектелгендерге жардам колун сунайлы, дагы спорттук иш-чараларга байгелүү
Алдыңарга терең ыраазычылык Жалал абды 85-тердин атынан келбей калган достордун атынан да. 85 бар болсун, мыкты болойлу, ден соолукта болойлу. Алла разы болсун, чоң рахмат. Elin moluna, elin sonunu deyip, Kırgızdın okuran çaranları, Tekirdağ'ın kıranları deyip, anlıktan gözleri narındık mırzılarına günde kol çalıp sürdürüyor. Assalamualaikum. Bugünkü ушул чоң мааракенин кеченин катышкан классташтар, достор, баарыңарды көрүп алып, бир 10 жылга жашап кеттик окшойт, Кудайга шүгүр бүгүн. Анан биякта алтындай болгон достор жакшы сөздөрдү айтты. Баткен жөнүндө маалымат берип кетти. Манке Жаныбек досубуз ынтымак жөнүндө башынан баштап айтып келип атат. Кудайым ушул ынтымагыбызга берекесин бере берсин. Кыргызда сөз бар, жан менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт деп. Дайыма ушинтип бата алып, баарыбыз көгөрүп жүрө берели биргеликте. Соолукту ушинтип бири-бирибизге ыйгыра тургандай акыреттик достордон бололу. Ысык көл областына чын жүрөктөн ыраазычылык, досторубуздун тилеги канчалык экенин көрүп атабыз. Кудайыма шүгүр, көлгө 4,5 миллион киши баттыган 85-лер дагы бүгүн кенен кесип аттык. Чоң рахмат. Keyinki söz gezegi en mıktılardan kuralgan, mıktı, ıntımaktı görgözgün, mıktı sportta жеңишке жетишкен, anırısı bugünkü estafetanın жеңүүчүлөрү atalgan, kol çalını talasımızlar varsınlar mı? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу жамаат, достор, классташтар, ордоштор, акыреттик достор, Аллахыма чекс мактоолор болсун. Ушинтип бүгүнкү күндө, бүгүнкү түндө ушинтип башыбызды ысык көлдүк классташтарыбыз бириктирип, мындай автосоккондун үстүндө жакшы каалоо тилек айтып отурганыбызга Аллахыма 1000 мертебе шүгүр кылайлы, урматтуу жамаат. Анан ысык көлдүк жигиттер, сиздерге аябай классташтарга терең ыраазычылык. Ошо таң атпай кечеден баштап флаштарын жайып алып, кече эле түндө эле тозуп алган ар кайсы зонадан келген досторубузду кызмат кылышып, азыркыга чейин мынакей 12 болоюн деп калды. Кудайым буйрса азыркыга чейин кызматта. Ошо досчулугубуз, урматтуу жамаат, күчөй берсин, ортобуз толо берсин, ынтымагыбызды Аллах таалам арбыта берсин. Аллах таалам ден соолук берсин, молчулук, токчулук, тынччылык, бакубатчылык, бейбилдик, берекелүү өмүр берсин. Анан урматтуу жамаат, мына Кудайым буйрса 4-чү шеринебизде Аллах буйругу менен ар бир шеринеде жаңыланды болуп атат. Сүйүнөт экенсиң, башында 600 1000, 1,5, 2, 2,5, 3 деп ушинтип Кудайым буйрса батпай ушундай конок тозуучу мекемеде 4 ушундай чоң эмеде отуруп калган күндөрдү Аллах таалам насип этсин. Анан дагы бир терең ыраазычылык билдире кетейин. Ушу чүйлүк жигиттер басыңарбы бир көзөк болгончу. Ушунча 85-жылкы жамааттын башын бириктирип себепкер болгон ушу чүйлүк жигиттерге терең ыраазычылык жана дагы жол кайсыр жигиттер. Алты ушул деңгээлгени көтөрүп, Алланын буйругу менен эми бир адам ар бир нерсеге себепкер болот экен. Жаныбек мырзага аябай терең ыраазычылык досмен. Ушул жигит баягы сунуш киргизип, элдин башын бириктирип, шеринелерди уюштуруп отуруп, ушунда отуруп, Аллах буйругу менен мынакей чоң мекемелерге батпай, экинчи мекемеде мынакей ушунча адам отурат жигиттер. Ошо Кудайым буйрса ынтымагыбызды Аллах таалам күчөтө берсин. Баарыбызга ийгилик, баарыңарды жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Анан жыл сайын канча 6 айда бир жолу болуп атат, байкасаңар. Аба ырайы дагы ушунчалык сонун болуп берет. Биринчи чүйөк көргөндө
ошо ынтымагыбыз күчөй берсин, урматтуу жамаат. Урматтуу агайын туугандар, кийинки сөз кезеги камчыдай катуу, мына ошо 40 жыл тутанган оттун дебиндей ысык, ыйманга таза, тартипке бекем, Ордолу Оштун эң мыкты мырзалары, бүгүнкү эстафетанын жеңүүчүсү, кийинки эстафетаны тоозголучу кол жолу менен Оштун мырзаларын берет. Ассаламу алейкум, урматтуу 85-лер, урматтуу досторум, алтындай болгон. Буюрса мына 6 ай сайын күткөн күнүбүз дагы келди. Мен биздин өкүлүбүз кичине жумушуна байланыштуу, Замир досубуз жок болгонуна байланыштуу ордуна мен чыгып калдым. Ордуна чыгып калып, ушул нерсени кабыл алып, берген нерсени шердени эстафетаны өткөрүп берип жатышат. Биз кабыл алдык. Буюрса 6 айдан кийин Ордолу Ош шаарына кош келиңиздер. Баарыңыздарды чакырабыз. Буюрса тура айтасың досум. Тарыхый күн болот ошо күндөрдүн бири. Бүгүнкү күн эртеңки тарыхты айтты досум. Жакшы күн, жакшы нерселерге себепкер болгон. Азыр бизде бир-эки сөз айтканда Баткендик досубуз айтып кетпедиби? Кыргыздын башына кандай бир учур туура келгенде жигиттери чыгат да досум. Ошондо Кудай буйруса, ушундай жакшы жөрөлгө менен, ушундай жакшы сыфаттар менен ошол нерсеге жетебиз да. Ошол нерсеге жетебиз. Биримдик болсо, бир муштун болуп, ошондой нерсеге жетебиз да. Бул нерсенин башкы сабында досум жаке сен турасың. Иншалла буйруса, жакшылыкка чакырып келген сен турасың. Ошо менен бирге эмне айтам? Бүгүн Үскөлдүк досторго канатлай кетти. Бүгүн буйруса Үскөлдүк достор сиздерге аябай тазим этебиз. Эртеден баштап канча күндөн бери айдан бери дайындандыңыздар. Азыркы заманда 10 кишинин башын кошуп чай бериш да кыйын. Негизи Кудай буйруса бизде күндөн күнгө айдан айга көбөйүп баратабыз. Бул токтобосун, шексиз болсун. Буйруса 15 миң, 20 миңге жетип, жакшы бир башка бир идеяларды айтып, мамлекетке жарай турган бир нерсе кылганга Аллахым жеткирсин. Ошо кош келиңиздер, ушул жерде жакшы тамактанып, жакшы жүз көрүшүп, жакшы отурабыз. Биздин досторго дагы бир рет чоң рахмат, көлдүк жигиттерге. Кош келипсиздер. Кийинкисин буйруса сиздерди ошто күтөбүз. Ассаламу алейкум. Араканы болчолор болсун. Жакшы тилек жарымыбыз дейт, албетте мынакей 7 дуанды кыдырсак, Кудай буйруса ар бирибиздин алтын машыгыбыз болуп, дагы көбөйсүп, мүмкүн дагы ар бир 40 районго дагы барганга Кудай насип кылсын, ошол күндөргө бардыгыбызды жеткизсин. Андыктан келсе биздин эң мыкты ар бир дуанын өкүлүнө бир шаңды кол чапкабыз да бар экен. Ошо 85-тер көп өнөргө бай экен. Мына 85-терде көптөгөн ошо кесиптүү ээлер бар экен. Андыктан кандай болсун жерде бизде эң мыкты ырын арынап жүргөн колчу менен Лутфулла мырзага берип коюлар керек. Тоюңуздар болсун деп магай көтөрүп отура келиңиздер, Uğramamazsın daşkan
болгандан кубанычтамын. Эми Кудай буйрса сиздер менен көп иштерди алып барабыз. Мен өзүм улуттук телеканалда 6-күнүн кечинде деген теледолбоорду алып баруучусу болом, продюсерлик кылып жүрөм. Сиздердин кандай жумушуңуздар болбосун, маданият өкүлдөрүнө түшүп калсын дейт. Музыканттын тилеги жакшы дейт. Ушу өзүмдүн душманымдын тоюнда да кызмат кылсам экен деп тилейт. Анын сыңарындай биздин достугубуз бекер болсун деп Өзбекстандан Каракалпак деп аталган бөлүмү бар, ошол жактын досум дегендерин сатып алганмын. Мен 85 дегендеримди ага сатып алышты. Мен ошол досумду ушу биздин досторго арнайын бир чыгып ортого бийлеп бериңиздер, кредит карыздарды унутуңуздар. Анан жанагы көлдүк досторго бир мына жерде чыгып кеткен досторубузга айтат элем. Мүмкүн болсо бардыңыздар ортого деген чыгарайын. Бирдембе бүгүнкү күндү эске калтыралы. Бул күн бир келет, ошондуктан тарых деп билели. Кабыл алпаңыздар, досум сатындым бе. Бала. Ортого биринчи класс келдер. 85 болсо eski salat balalıktı. Bir dostum var yürüdüm o tazalıktı. Görüş gördük gömdü suya çöktük. Sağımdı de balalıktı. Bir dostum var eski salat balalıktı. Bir dostum var yürüdüm o tazalıktı. Görüş gördük gömdü suya çöktük. Sağımdı de
соны билдиңиздер. Эми мен дагы бир визитный карточкаларым бар да. Бирок азыр булар айтты. Көлдүк балдар айтты. Кимиси каттуу бийлеген болсо ошо биздер туризм бар деп. Туфлик тыктык, жүгөгүн түктүк. Кайякта жүрөсүң, sevişmiştik деген тартып калган коюңуздар. Шамдырап билесиздер, э? Söz oğlunu özüme tanıdık. 86-85 degendir. Бирок жакында клип тартабыз. Кудай буйруса, бүгүнкү сюжеттер бүт бардыгы коштап 85 дагы интернетте жарабыз деген ниетим бар. Кабыл алыңыздар 86-85. Iya. Iya boleh.
Бүгін жерде жалпы тозылған көңілдіктердің атынан эстафетаны жеңіп алған, эстафетаны алған Елдес мырзаға оштықтарға қол шалдыра тартып алуға келеді. Başarılı kaldık şu ödüm.
ойлойм. Алла Субхана Тағала барлығыңыздардың ішіңіздерге игілік берсін. Biraz уақыт бар ма? 5 минут. Хадистің маңызында келеді да, қайсы бір жерге адамдар жиналып дейді. Ошол жерде Алланың ұлықтығы сөйленбесе, ошол жердегі жиналыш ертең қиямат күні өкініш болады. Мына жерде сіздердің араңыздарда егінде сақалы бар, 5 уақыт намазын ептеп оқып отқан бізге ұқсаған адамдар отырады. Анан дискотека башталғанда айлакөр шығып кетті ол. Ертең бізден дағы вопрос болып қалады. Ошол жерде отырдың эле, бир ауыз сөз айта алдың ғой депчи. Ошого бир кичине убакта ар бир нерсе ниетке байланыштуу болот экен. Ар бир нерсе. Бир окуя келет го, бир наубайчы бир башка бир айылдагы шаардан бир шейхти өтө бир жакшы көрөт экен, сыйлайт экен. Анан ошол шейхти бирок тааныбайт. Бир күнү ошол шейх баягы айылына келип калды, баягы наубайчыдан бир нан сурайт Алланын ыраазылыгы үчүн. Бир нан сураганда баягы не деди? Ушул тилемчилер тойгоздуңар, жадаттыңар, иштебейсиңер деп кубалап жиберет. Аркасынан кошуналар келет, сен буну таанып алдыңбы дейт. Сен өзүң кумир тутуп жүргөн, сен учурашам деп жүргөн, сен сыймыктанып мактанып жүргөн ошол таланча деген шейх го дейт. Анан баягы шейхтин аркасынан эришип барат дагы, урматтуу шейх, мени кечириңиз дейт. Мени кечириңиз, адашып калдымын. Канча нан десеңиз берейин дейт. Мен бир шарт менен кечирем. Кандай шарт десе, ушул өзүңдүн айылыңдагы мискиндерди жыйнайсың дагы тойгозосуң дейт, жетим жесирлер. Анан баягы жетим жесирлерге дасторкон жасат. Шейх чыгып баян кылат. Анан сөзүнүн аягында айтат, мен силерге дейт, бейиш жөнүндө айттым, эми бир тозоку адамдын сыфаты жөнүндө айтайын дейт. Айтыңыз дегенде эмне деди? Мына ушул бүгүн силерге дасторкон жайып аткан адам тозоку деди да. Адамдардын баардыгы таң калды. Ушунча дасторкон сойсо, жылкыларды сойсо, башка кылса, эмне кылса, кантип тозоку болуп калат дегенде, кече мен Алланын ыраазылыгы үчүн бир нан сураганда бербеген, бүгүн менин ыраазылыгым үчүн 1000 деген мискинге дасторкон жайып атат. Бунун жайылган дасторкону Алланын алдында эсеп эмес деп атат. Себеби дегенде бунун ыраазылыгы адам болуп калды, Алла эмес. Ошон үчүн сиз менен биз мындай дасторкон жайып атабыз. Кыргызстан боюнча 85-терди жыйнап атабыз, башкаларга үлгү болуп атабыз. Ар бир кадамыбыз жараткандын ыраазылыгы үчүн болсун. Кечегиде бизден кийинки поколениялар кичине суктанып, сыймыктанып айтып кетиптир. 85-те ушул нерсени баштап, эми калган поколениялар ылдый өдөсү уюшуп атпайбы? Эми ушулар жакшы иштерди кылган болсо, сиз менен бизге сооп, ушунун башын баштаган жогорудагы мырзалар, Чүй областынын мырзаларына олорго кете берет, анан олордон ашканы бизге кете берет да. Эгерде жаман иштер болуп кете турган болсо, ошол жаман иштердин күнөөсүнө да шериктеш болуп калабыз. Ошон үчүн жаман иштерди кылбаганга аракет кылайлы. Мындан буягына жыйналгандын максаты бир жакшы иштерди кылган аракетин кылайлы. Соо иштерди адамдарга балык эле бере бербестен, балким кайрымак бергендин аракетин кылайлы. Аллага шүгүр көбөйүп калды. Кайрымак бер, мисалы мен өзүмдүн бир ойлоп жүргөн нерсем бар. Балким мен классташтар менен кылсам деп ойлоп жүргөн бирок аз чыгып болот экенбиз. Балким мына Кыргызстан боюнча 85-тер Бишкектин бир жеринен бир жерди алайлы. Анан ошол жерге бир цех ачайлы, мисалы. Ошол цехке жетим жесирлерди, баягы жесир аялдар бар го. Иш таппай жүргөн, ошолорду иштетели. Анан ошол жерден тапкан акчанын канча чыгып кеткен болсо, иштей берсин, чыгымын чыгарып берсин дагы, калганын өзүнө алып калып, кийин муну башка областка жыдырайлы. Ошентип 7 областка бир ишканаларды ачып берели. Ошого окшогон нерселерди кылайлы. Эми мына жетекчилерибиз бар, амирсапка итаат деп коет, ар бир райондун областын амирсаптары бар. Ошолордун эле итааты менен, ошолорго баш ийип эле фикирибизди айтып кете бере турган болсо, Кудай буйрса, бир досум тамашалашып коет 86-жылда. Дүйнөлүк 85-тердин жыйналышы болуп атат экен го депчи. Кудай буйрса, дүйнөлүк 85-тердин жыйналышына жетебиз иншалла. Алла Таала баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Кудай буйрса, кийинки Ошто боло турган жерге биз Алматта өзүбүз команда алып келебиз деген аракеттебиз. Ошол эле шахматтан, ошол эле теннистен, волейболдон, футболдон Кудай буйрса, сиздерден медаль талашып калабыз. Алла разы болсун бар жогуңуздардан. Баракалды. Канат мырзага кол чыгылыр болсун. Кийинкиде Алматыдагы Кыргыз диаспорасынан чогулуп келсе, андан кийинки Кудай буйрса нарында же болбосо Баткенде боло турушта Москвадагы диаспорада келсин деген жакшы тилектер болсун. Келиңиздер менен урматтуу жалпы 85-тер бардыгыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун деп бүгүн
ушу сиздерден дагы бир алтында окуган классташ кызыңыздар коттуктап келип жагымды ырын арнайын деп турган Айкерим Сатыбалдыевна кол чалуу менен тоозуңуздар. Кутмандуу кечиңиздер менен кечиңиздер көңүлдүү болсун, урматтуу 85-тен барсыңарбы? Чип болуп турган ардайым мырзалар аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргызстаныбыздын 1985-жылкы ушундай мырзалары Кыргызстаныбызга ардайым чеп болуп, барыңыздар биримдикте аман болуңуздар. Кыргызстаныбыздын желеги желбиреп турсун деп бардыгыңыздардын атынан жана ошондой эле ысык көлдүк мырзалардын атынан Кыргызстан деген чыгарма сиздер үчүн болсо кабыл кылыңыздар.
86'lerine құттықтайды. Айгелі Сатқалыға жағымды қолшалар болсын. Келесіде сапарымыздан арылайлы. Албетте, мұны осы бүгінгі алтынағымыздың ынтымақ, достық, беремдіктің көбігінен еңгілді ірінарлыған. Жамал Шакен өзекізге қолшалар болсын бар келеді. Uçtan bu şekilde anlatanışlarga jeyipto sözünü Oşton mırzalarının ökülü Ernis mırzana kol çalırından çakıralı. Canışanları bizim uyuşturu doğrular. Zava Take gel bizde bana geldi. Gelizlerime hurmatlı жалпы dostlar 5 minut olsa dağı көңіліңіздерді ушул insanlarga vurup koyuңuzдар. Albatta jeyipto sözü mına ушул keyinki ынтымақ беремдик достук шерine кубогунун алуучусу эстафетанын ээси Оштон мырзаларынын өкүлү Эрнис мырзага кол чалуу сөзү. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бүгүн буйруса дагы бир жолу кайталап кетейин. Биздин досубуз кичине жумушу болгонуна байланыштуу келбей калды. Бул жерге бизге конок болуп келип калган бирден бир досубуз бар. Чакырып койгонго. Сонун кел. Алыстан келген досубуз бар эле. Досума бир сөз берип калып деген айтабыз да. Досуға сөз береді, сонун досуыз Оштон. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, Кудайга кошкон достор. Кудайга кошкон дегеним ушул баарыбыз Алланын өкүмү менен, Алланын каалоосу менен 85 отурганбыз. Мына бүгүн өзгөчө бир ачык эле скөлдүк жигиттер мен ачык айтайын, мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөрдүлөр. Бул үчүн жигиттер тизе бүгүн тазим этебиз барыңыздарга. Достор, Кудай буйруса, азыр Эрнис досубуз айтып өттү. Мен баарыңыздарды ушул жерге чакырдым. Ушул жерде тургандарды, дагы бүт келбей калгандарды баарын
Кудай биз ортолук Ош шаарына келгиңиздер. Ошол жерде дагы намус дейиңиздер. Ошол жерде дагы достуңузду бекемдейли. Өнөлөм Кудай буйруса, ысык көлдүн деңгээлине жетишке аракет кылабыз Кудай буйруса. Бүт барыңыздарды чакырабыз. Жок рахмат. Сөздүн аягында урматтуу коноктор, урматтуу досторум, алтындай болгон, 7 дубандан чогулган досторум, буйруса көлдүк досторума, канат досума айрыкча таазим этебиз досум. Күнү түнү дебей чуркап, ушу балдардын башын кошуп, ушундай бир жакшы узатып алсаң экен, жакшы ниет кылып, түнү күнү уктабай, о жерде көлдүк достор бардыгыңыздарга ыраазычылык, бардыгыңыздарга. Буйруса, бул менен чектелип калбайбыз. 6 айдан кийин буйруса Ордолу Ош шаарынан күтүп алабыз. Келиңиздер. Кээбирки досторубуз айтат, биз Ошко барган эмеспиз, үй бүлөбүз менен барабыз деп атат досум. Үй бүлөбүздөр менен келиңиздер. Канча үй бүлө келсе ошончолук биз күтүп алганга даярбыз, аракет кылабыз. Буйруса Оштон жолугушканча. Салам алейкум. Кудай буйруса эстафетаны тозуп алып, бардыгыбызды жадырап чайнап тозуп отурчу эң мыкты инсандар сүйлөдү. Анда эмесе кийинки сөз кезегин Кыргызда кылкылдап тебетей болосуда ак калпагы көрүнүп калган мына ушул бүгүнкү уюштуруу кечесинен Амир Сабы болуп, жалпы Гүлдүк мырзалардын төрагасы болуп, сакадай бою сары алтын мына ушу бүгүнкү тартипти бекем сактап, агын ачып, көгүн чачып, ала тоодой эт кылып, ала көлдөй чык куюп, барын тапканын ак дасторконго чачып, сиз менен биздин тизмебизди тиздеп, сиздер үчүн баалуу билектерин издеп, бүгүнкү ушул алтын койгон кечебизде уюштуруп турган шаңдуу кол чалуу менен Канат мырзага берет. Ассаламу алейкум, жигиттер. Ошо баарыбыздын башыбызды бириктен Аллах субханалла баардык мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам салаваттар болсун. Ушу айта кетчү нерсе, ынтымагыбыз Аллахтын берекесин берсин. Ушу ынтымагыбызга Аллах ынтымагыбызды дагы өркүндөп өстүрө берсин. Бул Кыргызстандан эмес, Кудайым буйруса мына жакшы ниеттер бар. Дүйнөлүк аренага да чыгалы дегенчи. Кыргызстан эмес, кошмо мамлекеттерден да тилекке каршы бүгүн ушу Казакстан өлкөсүнөн дагы жигиттер келебиз деп атты эле. Тилекке каршы келе албай калышты. Буюрса келе жаткан кийинки жыйындарыбызда дагы көбүрөөк мындан да көп чогулуп, кошмо мамлекеттер менен да мамиле түзүп, жалпы 85-жылдары эмес, ушул дүйнө жүзү боюнча ушул жаштардын баары ынтымакка келсин деген максатта баштаганбыз. Ошо максатыбызды ишке ашыра берсин Аллах баарыбызды. Ушинтип ынтымагыбыз бекемдей берсин. Кыргызстан желегин бийиктикке көтөрүп желбирете беребиз жигиттер. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Ушакка башталганда баарыбыз келип, баары алтындай убакыттарды бөлүп келип ушакка катышып берген баарыңарга Аллах ыраазы болсун жигиттер. Бүт убактыңарды баарын таштап, баарын келип ушакка катышып аткан баардык жигиттердин баарына Аллах ыраазы болсун. Тилекке каршы баарын бир жерге чогулуп, бир жерде бололу дедик эле. Баарыбыз батпаган себептен 2 кафе болуп калды. Аяк жакка да барып кичине убакыт көрүп, аяк жакта да Кудай буйруса жакшы баары. Эми талашканыбыз эле сый болсун жигиттер. Талашканыбыз эле сый болсун. Эң баса белгилеп кетчү нерсе бул Сары Өзөн чүйдүн жигиттери. Аллах ыраазы болсун, баштап баарын башыбызды бириктирген Сары Өзөн чүйдүн жигиттерине чоң ыраазычылык. Жалпы жамааттын атынан Аллах ыраазы болсун баарыбыздарга. Бизден кеткен кемчиликтер болсо кечиргиле. Каталар болсо кечиргиле, анда баарыңардын алдынан кечирим сурайбыз, кемчиликтер кеткен болсо. Ушинтип ынтымагыбыз бекемдей берсин туугандар, жигиттер, классташтар, туугандар. Баардыгыбызга таларым, келген чоң болжо дейт да, кайра аман эсен жетиш, андан да чоң болжо дейт да. Баарыңыздар сапарыңар байсал болсун. Аллахым баарыбыздын жолубузду ачык кылсын. Баарыңар аман эсен үй бүлөгө, ата энеге, туугандарга, жакындарыбызга аман
десе жетер жігіттер. Рұқсат етсеңер эми аталалы жігіттер. Баракетте, урматтуу агайым туугандар, албетте ар бир иш-чарада өйдө болот, төмөн болот, оңго болот, солго болот, ачуу болот, таттуу болот, бар болот, жок болот дейт. Бирок ушундай кетирген кемчиликтер болсо, бүгүнкү иш-чаранын абир сабы мына ушу Алтыгон Канат мырза кечирим сурайт. Мына ушу Алтыгон Канат мырзанын командасы чачылгандан, чабылгандан, же болбосо мактангандан бүгүнкү кечени уюштуруп жаткан жери жок. Байлыгын көргөзөйүнчө, барлыгын көргөзөйүн деп бүгүнкү кечени уюштуруп жаткан жери жок. Болгону гана ушул алгачкылардан болуп, Кыргызстанда түптөлгөн 85-лердин башын бириктирип, дагы бир жолу 4-чү айлампада бардыгыбызды ушул жерде жакшы иш-чарада жүз көрүшүп турган ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурган Канат мырзанын командасына бир шаардуу кол чапкырды. Ушу иш-чараларга дагы Кудайым насип этсин. Мына ушул жерде бүгүн 1000ге жакын чогулсак, эмгисиде дагы 1,5 миң бололу. Мындан дагы көбөйүп туруп, ынтымагыбыз бириктей берсин. Ар дайым бар бололу. Ар дайым ушундай жакшылыктын дасторконунда, жакшылыктын иш-чарасында, жалаң гана жакшылыктын кызматында гана бололу деген жакшы тилек жарымыбыз менен дейт. Саяпкердин сактаган такасы болот, ар бир сонун башталган башатылат. Мына ушул жакшы иш-чаранын аягында элдин жалпы 85-лерден бери турган ак батасы болуп туруп, омин деп алак ажайып мырза. Омин. Омин. Көтөрөлү билекти. Кудайым берсин тилекти. Ырыскы берсин, ыйман берсин. Багдарысын, кыдырдарысын. Мына бүгүн ушул иш-чаранын аягында жалпы алакан жайып турган, жалпы ушу алдындаган досторубуздун ар биринин үй бүлөсүндө ынтымак болсун, ырыскы болсун, биреки болсун. Мына ушулар ар дайым жакшылыкта гана жүз көрүшүп, мына ушулардан тараган балдар Кыргыздын менмен деген байы болсун. Булардын байлыгы эң чоң бир сай болсун. Сайдын ичи толо бир кой болсун. Мына ушулардын гана жакшылыгына келип, Кыргыз элимдин колунан тамган 5 бармактын майы болсун. Эмгектенбей бешикте жатпаштын, эмгек менен эл алдында даңкталсын. Кимдин гана балдар деп ушул жерде 85 жыл балдарын атабызга даңкталсын. Токчулук болсун, молчулук болсун. Биреке жаргынчылыкта жашаңыздар. Шыгданыңар майга толсун, кырманыңар даңга толсун. Коромуздар малга толуп, үйүңүздө ар дайым алган бала болсун. Мына ушундай ар дайым иш-чаралардын бардыгында жакшы алакан жайып берип жүргөн ар дайым ыйманы менен батасы болсун туруп, омейди